Насыпбек Асанбаев Арпанын жыты. Bir günü böcek bir uç arpa taap aldı. Jıttap gördü. Bir ekönü jep gördü. Oho, okmuş damdu tura. Al bir zamatta arpanın barın jep koydu. Birok bir uç arpaga kursağı doymok bele. Dağı jegisi geldi. Murdun götürüp jıttasa arpanın jıtı jakın ele жерден gelgensidi. Tigi badaldın артында окшойт, деп ойлоду бөжөк. Чуркаган бойдон бадалга жетти. Ал жерден эч нерсе таба алган жок. Арпанын жыты дагы эле буркурай берди. Эми жыт таш жактан келгенсиди. Бөжөк дароо ташка жетип барды. Ташты 3 айланса да эч нерсе тапкан жок. Арпанын жыты болсо буркурап кетпей койду. Айласы кеткенде ташка чыгып дагы мурдун желге тосту. Жакын эле жерде толтура арпа тургансый. Бөжөк андан ары чуркап жөнөдү. Чуркап баратты. Далай жерди басып өттү. Жанагы жыт чуркаган сайын күч алды. Жыт күчөгөн сайын арпа тоодой болуп үйүлүп жатса керек, деп ого бетер чуркады. Кыялындагы арпа дөбөгө такыр эле жетпей койду. Акурсагы болсо жанагыдан да ачты. Bir маалда көлчүккө туш келди. Суусап турган бөжөк суудан аптыга жутту. Ушул маалда суудан арпанын 1-2 даанын көрдү. Таптым, деп кубанып кетти бөжөк. Ага арпа суунун түбүндө үйүлүп жаткандай сезилди. Шарт эле көлчүккө секирди. Бирок анда ылайдан башка эч нерсе жок экен. Суудан 2 бака секирип чыкты. Эй, биздин сууну эмне булгап жатасың? Деди бир бака ачууланып. Мен арпа издеп жүрдүм эле, деди бөжөк көзүн алаңдатып. Сууда арпа болмок беле, деди экинчи бака. Суу ичип атсам калкып чыкты го. Калкып чыкса эле арпа болот дейсиңби? А балким аны чымчыктар таштап кеткендир. Балким, деди бөжөк шылкыйып. Бирок анын мурдуна арпанын жыты дагы келе калды. Ой, байкасаңар, жакын эле жерден арпанын жыты келип жатат, деди ал. Дароо арткы буттарына тура калып, кулактарын делдейтип, эриндерин эрбеңдетип,
абаны искей баштады. Аны көргөн бакалар тырактап, каткырып, боорун тырмап жатып калышты. Алардын күлгөнүн көрүп, бөжөктүн ачуусу келди. Буларды карап тургучча арпамды чымчыктар жеп кетпесин. Тезирээк барып курсагымды тойгузайын, деп чуркап жөнөдү. Артынан бакалардын кыйкырганын уккан да жок. Кап, ошондо аларды угуп койгондо мынча убара болмок эмес. Себеби алар: "Эй, Мако, бөжөк, мурдуңа арпа жабышып калыптыр. Сага ошол жыттанып жатат", деп кыйкырып жатышкан болчу. Ушуну менен жомок соңуна чыкты. Кимдер уккан болсо, Азамат болуп аталды.